Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Замандын талабына жараша акча табуунун ар кандай жолдору да өнүгүп, суроо талап өзгөрүп турган маалда бизнес жүргүзүү үчүн керектүү адистердин жетишсиздиги рынок экономикасында байкалып келет. Кыргызстанда жайгашкан Орто Азия боюнча эң чоң соода саттыктын борбору болгон Дордой базарда чет жактан келген кардарларга дөңүнөн товарларды алууга жардам берип, киреше тапса болот. Бүгүнкү каарманыбыздын бул иш менен кантип миллиондук келишимдерге чейин жеткенин чогуу билели. Көп жыл үйдө декретте отурдум. Үйдө отурган айымдар баары эле билет болуш керек декрет деген кандай экенин, декреттен кандай кыйналышат, декреттен кийин жумушка чыккан кандай кыйын болорун. Анан анын үстүнө мен деген көп жыл отуруп калдым. 10 жылдан ашык отурдум. Декреттен чыккандан кийин иштейин деген чечимге келдим. Балдарым бир аз чоңоюп, садикке берип, мектептерге бергенден кийин, бала бакчага бергенден кийин эч жерде стажым жок, эч жака жумушка албайт. Анан кайда барып иштесем деп ар кайсыяктан маалымат чогултуп баштадым. Азыр аябай популярдуу онлайн жумуштар бар экен, ошолорду карадым. Социалдык баракчадан ушундай информация көрүп калдым да, издеген киши табат экен да. Ушул Дордой бизнеси жөнүндө кызыгып абдан издеп баштадым. Аябай анализдедим, конкуренция дагы көп экен, кандай иштеш керек, иштеп кетсем болуп кетеби дедим. Күйөөмдүн тамак ашка, кийим кечеге деп берген акчадан кичинеден чогулта баштадым. Магазинге барып сдачасын алып келип чогултуп окууга бардым. 16 миңге окугам. Мен окума 16 миң сом окуп атам, окумушка азыр тим эле кыйын болуп чыгам деп аябай үмүттөнүп баргам. Бирок баары эле андай боло бербейт. 2 айдай күнүгө Дордойго барам, ошол жакта барыш керек деп. Бизди окутканда ушинтип өткөн. Ошол Дордойдун атмосферасын көргүлө, билгиле деп түшүндүрдү эле. Аябай айтты, ошону аябай сиңирип алыптырмын да, күнүгө барам. Өзүм Кара Балтай шаарынан барып келем. Эртең менен таң атпай туруп, балдарды мектепке жөнөтүп, бала бакчага жөнөтүп коюп, өзүм күнүгө Дордойду көздөй жөнөп кетем. Акчам деле аз ошол убакта. Биртке жол эптеп, арттырып, чогултуп, суу ичип эле жүрө берчимин да. Күндүн ысыгы болобу, суук болобу, суу ичип, акырын өзүмдү алдап, 2 ай ушинтип эле жүрө бердим. Бирок токтоткон жокмун, бара бердим. Наргиза баштаган ишин токтотпой, талыкпастан издеп жүрүп, биринчи кардарын тапкан соң, ага өз кызматын сапаттуу көрсөтүү менен алгачкы маянасын алат. Тейлегенден кийин эле аябай клиентим, заказчигим ыраазы болду. Үйгө 15 миң сом таап келдим. 15 миң сом тапканда 150 миң сом тапкандай учуп келдим. Үйгө келатып жолдон балдарыма тамак аш алдым, оокат аш алдым, өзүмө бир нерсе алып, ушинтип тем эле бактылуу күйөөмө келип көрсөтүп атам. Күйөөм менин бетиме өнөп, "Ооба, сен болуп кетет, сен кыйынсың" деп мага абдан, бирок күйөөмдүн да ошол жактан жардамы болду. Базам көбөйүп, жетишпей аткан жерден жолдошума айтып аттым. Мага жардам берип кой, бүгүн 2 клиентим бар эле деп ага айтсам албай коюш. Мейли, мен барып жардам берем деп ал мага барып жардам берип атты жумушунан бош күндөрү. Наргиза жумушту аткарууда тырышчаактыгы, өз ишине так болоону менен ийгиликтерге жетишкенин айтат. Кардарларга сапаттуу кызмат көрсөтүү менен ал миллион сомдук келишимдерди түзгөнгө жетишкен. Миллиондогон заказдарды алып баштадым. Башында ал акчалардан коркуп жүрчүмүн. Чөнтөк сумкама салып алсам, нары бери карап алаңдап жүрсөм, анан азыр болсо кийин ошолордун баарын алып иштеп калгандан кийин ал заказдар дагы мага абдан жеңил көрүнүп калды да. Азыр менин кичүү балам 3 жашта. Улуусу кичүүсүн карап, азыр выходной болуп калган күндөрү, дем алыш күндөрү бири-бирин карашат. Кайын журтум бар, кайын журтум жардам берет, ата энем бар, ата энем жардам берет. Социалдык баракчаларыбызда биз жумушубузду жүрүтүш үчүн сүйлөшүбүз керек, өзүбүздү көрсөтүп, клиентке өзүбүздү тааныштырышыбыз керек. Наргиза, сен блогер болуп аптырсың го, сүйлөп тим эле деп аны шылыңдагандар да болушту. Наргиза бул ишти баштагандан мурда атайын окууларга барып, ишти туура алып баруунун өзгөчөлүктөрү жөнүндө билим алган. Бизнес тренер Индира Тимирканованын айтымында, ал азыркы тапта иш баштайм деген айымдарга да өзүнүн тажрыйбасына таянып кеп кеңештерин берип келет. Бул айым абдан эмгекчил, өжөр, так, анан мобилдүү, анан активдүү айым катары белгилейт элем да. Ошол алыскы жолго карабай күнүгө Бишкекке келип, өзүнүн жумушун аткарып, ошону менен бирге окуп, бизнести уюштуруу боюнча окуп, маркетинг боюнча билимин жогорулатып келет. Негизи Наргиза буга чейин Дордойдо өзүнө өзү кардартап, өзүнө өзү жумуш менен камсыз кылып иштеп келген айым.
мага келип бизнести уюштуруу боюнча окуп, маркетинг боюнча окуп, кардарды табуу боюнча окуп, сатууларды көбөйтүү боюнча окуп, азыркы тапта өзү гана жумуш менен камсыз эмес, бул өзүнө окшогон айымдарга дагы жумуш ордун камсыздап чакан компания уюштуруп жатышат. Ошону менен бирге Россиядан келген россиялык бизнесмендерди тосуп алып, бул Кыргызстанды көрсөтүп, Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүп, Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы иш жүзүндөгү иш алакасын бекемдеткенге дагы салымын кошууда деп мен баса белгилеп айтып кетмекчимин. Үй бүлөдө аялдардын ишкердик кылып акча табуусу канчалык маанилүү деген суроого гендердик эксперт Салтанат Боронбаева жооп берди. Аялдар бир кесиптин ээси болуп же бизнес аркылуу жана башка жолдор менен акча табууну билсе, ошол жөндө финансылык эркиндикке, финансылык коопсуздукка алып келет. Кыргызстанда аялдардын эркек менен жарышып бирдей акча табуунун айласын көрүш керек дегенден алысмын. Кээ бир үй бүлөдө аялдар көп учурда үй жумушун аткарып, балдарды багып жана бүт үй бүлөгө болгон тиешелүү жумуштарды мойнуна жоопкерчилик кылып берип коюшкан. Ал аялдардын жумушка жетпей турган убакыты дагы деле жок, мисалы. Бирок эркек менен аял үй бүлөнүн жумуштарын тең аткарып, бөлүштүрүп, баланы бакканда, үй жыйнаганда, тамактарды жасаганда, мисалы, бирдей салым кошсо, ошондо аялдар дагы барып жумушка чыкканы убакыты жана мүмкүнчүлүктөрү пайда болот. Ошондо бул аял менен эркектин ортосундагы түзүлгөн келишим. Аял акча табып, күйөөсү бала караган учурлар дагы кездешет. Бардык үй бүлөлөр бирдей жашаш керек, аялдар жумуш жасаш керек же жасабаш керек деген эреже жок. Бирок менин оюмда аялдардын финансылык туруктуулугу, финансылык коопсуздугу өзү үчүн биринчи орунда туруш керек.